Бишкек-Ош трассасынын Токтогул районундагы бөлүгүнө кар көчкүткөнүнө байланыштуу жол жабылды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда 14 март күнү жолдун 223 чакырымына көлөмү 550 куб метр, узундугу 150 метр, бийиктиги 3,5 метрлик көчкү түшкөн. Жабыркагандар жок. Учурда атайын техника жолду тазалап жатат. Айдоочуларды зарыл иши болбосо тоолуу аймактарга барбай туруу сунушталууда. Тажикстандын Исфара районундагы Гулистан өткөрүү пунктунда чегарадагы акыркы кырдаалды талкуулаган эки тараптуу жолугушууда. Чегарага жакын жайгашкан айылдардын чарбачылык маселелери, көпүрөлөрдү оңдоо иштери боюнча суу чарба кызматкерлеринен турган комиссия түзүлдү. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. 12 мартта өткөн сүйлөшүүнүн биринчи бөлүгүндө негизинен кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесинде катталган окуялардын келип чыгуу себептери жана тынчтыкты кармап калуу жолдору талкууланды. Жолугушуунун экинчи бөлүгү Баткен жана Согди облусунун жетекчилери Абдикарим Алимбаев менен Раджапбай Ахмадзоданын катышуусунда улантылып, анда жалпысынан 4 маселе каралды. Ал эми эки өлкөнүн чегара кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда чегараны кайтаруу, кыргыз-тажик чегарасында чыр-чатактардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча өзүнчө каралды. Эки өлкөнүн чегарачыларынын 10 март күнү түшкө жуук 11 мартка караган түнү чегара аймагында ок атышуусу катталган. Окуяда Кыргызстан тараптан жабыркагандар жок экени айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломун жана жарандыгын тактоо иштери уланып жатканын билдирди. Мекеменин бүгүн 14 марттагы маалыматына караганда, учурда Жогорку кеңештин 4 депутаты, Жогорку кеңеш аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судья жасалма дипломго шек саналууда. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү жана текшерүү иштеринин натыйжасында 9 адам өз каалоосу менен дипломун тапшырса, 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. УКМК мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу 10 миңдеген материалдарды текшерүүгө тийиш экенин билдирген. 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогу текшерүүгө алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басма сөз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин билдирген. Равшанбек Сабиров инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалганына байланыштуу депутаттык ыйгарым укуктары токтотулду. Мындай чечим 14 мартта Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аны агенттиктин жааматына тааныштырды. Жапаров анда Кыргызстанга чет элдик түз инвестициянын агымы дээрлик 30%га көбөйгөнүн айтты. Жаңы түзүлгөн президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттикке улуттук деген макам берилди. Равшанбек Сабиров 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Ал президенттин кеңешчиси болуп турганда Ысык көлдүн жээгинде курулары айтылган Асман шаары боюнча иш алып барган. Мураталы Тагаев Ысык көл облусуна караштуу Жетөгүз районунун акими болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Мураталы Тагаев буга чейин Жалал Баш шаарынын мэри, шаардык кеңештин депутаты, төрагасы болуп иштеген. Жетөгүз районуна буга чейин Руслан Мейматкулов башкарып келген. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектеп окуучуларына сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштады. Ал мындай демилгесин бүгүн парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынында көтөргөн. Балдар телефон менен болуп бири-бири менен сүйлөшпөй же достошпой калышты. Андан сырткары телефон бир топ зыянын тийгизет. Ошондуктан биз сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштайбыз. Ар кандай роликтерди, мугалимдерди мазактап видеого тартып алып, коомчулукка жаман көргөзүп жатышат. Мектепте ар дайым тартип болушу керек. Сабак учурунда телефон колдонууга болбойт деген пунктту мыйзамга киргизип, билим берүү жана илим министрлиги көзөмөлгө алышы зарыл, деди Икрамов. Ошондой эле ал ар бир класска телефон кое турган шкаф жасатып берүү керектигин кошумчалады.